Баткен облусундагы чек арага чектеш жердеги социалдык инфраструктура калыбына келтирилди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 27 августта Баткен облусуна иш сапарынын алкагында мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде үстүбүздөгү жылдын апрель айында болгон окуяларда жабыркаган Максат айылынын калыбына келтирилген социалдык инфраструктурасы менен таанышты. Садыр Жапаров Максат айылынын социалдык объектилери, милиция пункту, фельдшердик, акушердик пунктун, футбол талаасын, ошондой эле оңдолгон мектепти көрүп чыкты. Мындан сырткары президентке айылдын таза суу менен камсыздалышы, 11 чакырым тилкеде асфальт төшөлгөнү, көчө жарыктарынын орнотулганы, муздак жана ысык суунун киргизилиши жана курулуп жаткан бала бакча тууралуу маалымат берилди. Оңдолгон мектептин футбол талаасын жана спорт залын кароо учурунда мамлекет башчысы чогулган балдар жана айылдын жаштар командасы менен футбол жана волейбол ойноду. Президент Садыр Жапаров ошондой эле жергиликтүү тургундарды түйшөлткөн маселелерге кызыгып, айыл аксакалдары менен баарлашты. Жергиликтүү тургундар социалдык инфраструктура калыбына келтирүү маселесин ыкчам чечип беришкендиги үчүн мамлекет башчысына жана өлкө жетекчилигине ыраазычылыгын айтышты. Лейлек районунун Максат айылында 84 үй бүлөгө жаңы үйлөр пайдаланууга берилди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 27 августта Баткен облусуна иш сапарынын алкагында мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде үстүбүздөгү жылдын апрель айында болгон окуяларда жабыр тарткан Лейлек районунун Максат айылындагы 84 үй бүлөгө бериле турган жаңы үйлөрдү көрүп чыкты. Буга чейин үстүбүздөгү жылдын 6 майында мамлекет башчысы Баткен облусунан кабар алган учурда бир да жергиликтүү тургун жардамсыз жана зарыл колдоосуз калбай турганын билдирген. Президент Садыр Жапаров чогулган элдин алдында сүйлөп жатып, алардын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктады. Ал өз сөзүндө белгилегендей, эгемендүү өлкөгө көз карандысыз мамлекетке ээ болуу кандай гана эл болбосун улуу бакыт. Мекендин эгемендиги бул мамлекеттин тынчтыгы, аймактын бүтүндүгү. Баткен облусундагы чек арада акыркы жолу болуп өткөн каргашалуу окуяда Кыргызстан эли биримдиктин үлгүсүн дагы бир ирет даана көрсөттү. Кыргызстанда гана эмес, дүйнөнүн булуң бурчунан мекендештерибиз жүрөгү менен жардамга кол сунушту. Элибиз менен биргеликте оор жоготуулардын ордун толтурууга аракет жасадык. Каргашалуу окуяда 36 эр азаматыбыз шейит кетти. 100дөн ашык жарандарыбыз жаракат алды. Бул кыргыз эли үчүн, биз үчүн оор жоготуу болду. Алардын жакындарына дагы бир ирет терең кайгыруу менен көңүл айтам. Мекен үчүн жан берген атуулдарыбыздын үй бүлөсүнө аз да болсо жардам көрсөтүүнү колго алып отурабыз. Жабыркаган үйлөрдүн ордуна заманбап шарттары менен үйлөр курулду. Айылдагы бир топ чечилбей турган социалдык маселелер четтен чечилип жатат. Таза суу, жол, ФАП, мектеп, бала бакча жана башка элеттиктер үчүн эң керектүү дээлген шарттардын түзүлүшү камсыз кылууга аракет кылып жатабыз, деп белгиледи Садыр Жапаров.